Bismillahirrahmanirrahim. Ahzab suresinin 23-24 ayetleri. Bismillahirrahmanirrahim. لِيَجْزِيَ اللّٰهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. Allah Teala çınçıldar çın süyleye bergendigi üçün özünçe bir sıylık berettir diye odadı Kuday Teala. Daim olsun çındık tarafta жүргендigi üçün Kuday Teala beyiş menen sıylaydı. Alemi eki cüzdülördü Kuday Teala kaalasa geçiret. Eğer kaalasa je too olsun kabul kılıp, eğer too kılıp men murda jalgan aytıp, jalgandan күбө өтүп, жеди айтып коет ба, о сен минткенсиң деп жалгандан көп өтүп коет ба, ошол эң чаман чоң күнөө, кечиргиз чоң күнөөнөн шахадаты зур деп коет. Жалгандан көп өтүү. Көргөн дагы эмессиз, билген дагы эмессиз. Муну кошуна мындай кылган билесиң да десе, белки жакшы көргөн адамыңыздын көңүлү үчүн, ошонун таразасына басымдуу болуп кетиш үчүн жалгандан көп өткөндөр бар. Ушунун баары эмне болот? Кечирилгис чоң күнөө. Көрбөгөндөн кийин, билбегенден кийин, билбейм, кабарым жок экенде адам не кылыш керек? Артка кайтыш керек. Башка аятта келет. Bismillahirrahmanirrahim. İza jaa fasiqun binabayin fatabayyanu. Эгерде bir fasık, buzuk adam gele turgan bolsa, bir kabарды айтып, ошонун чын төгүнүнө жетмейинче өкүм бербегиле. Кийин акыйкатты билип алгандан кийин өкүнүп каласыңар деген аят бар. Бая тагыраак айтканда бирөө bir көзүн көтөрүп алып келсе дейт, чуркап, эгер казы болсоңуз, сот болсоңуз, илгери казы деп айткан экен. Азыр мамлекеттик терминде сот деп айтабыз да. Сот болсоңуз сизге көзүн көтөрүп келди, мына менин көзүмдү оюп алды деп. Көзү оюлган адамды чыкырып, көрмөйүнчө чечим чыгарба дейт. Балким бул адам анын эки көзүн оюп алган болушу мүмкүн. Тигини. Көрсө ошондуктан шарият ушундай тактап билмейинче эч кандай айта албайбыз. Мына баланчанын аялы бузулуп жүрөт, баланча аял бузулуп жүрөт десе дагы шарият эмне кылат? Жок. 4 күбө болсун дейт. 4 күбөдөн кадимкидей көрсүн, билсин. 4-өнүн бирөөсү кайтып кеткен болсо, сөзүнөн жок, мен бүдөмөк, мен анык ишене албайм, мен окшоштуруп атам, мен көрбөй деле калган окшойм дей турган болсо, жана үчөөгө бала курулат кайра. Жаза берилет. Ушунчалык шарият кылдат. Мусулманчылыктын кадыр баркы ушунчалык, керек болсо общий баня деп коет го, жана жалпы түшкөн баня. Эгерде дыр жылаңач, эч кандай кийими жок, токойдо жалгыз жүргөндөй, эчтекеси жок, асмандан жаңы түшкөндөй, баладан туума, жып жылаңач болуп баняга кире турган болсо, ошолорду күбөлүккө өткөрбөгүлө дейт шарият боюнча. Ханафи масканы ушундай. Эгерде буга чейин болуп жүргөн болсо, ал ишке салават, өткөн ишке салават, тоо кылабыз. Билгенден баштап, мисалы бүгүн билдикпи, бүгүндөн баштап жалпы баняга, коомчулук баняга, көпчүлүк түшө турган баняга түшө турган болсо, азыр андай банялар көбөйүп калды, пар банялары. Буу пар банялары. Тизе менен кийиндиктен ылдый, тизеге чейин жабык, шорталар толтура чыгып калды, шымдар. Ошондо шымдарды кийип алып, же шейшепти уруп алып, анан баняга түшүш керек. Анан жалпы жылаңач болуп чөйрө турган болсок, эртеңки күнү нике күбөлүгүнө келип катарга күбөгө өтүп кой десек, ошо күбөгө өтө турган даражадан ылдый кетип калат экенбиз, Кудай сактасын. Мына шариаттын этикасын караңыз, маданиятын караңыз. Анан кээ бири бар, өзүн чечен көрсөткүсү келип эле, аратыр көрсөткүсү келип эле, бакылдай берет, шакылдай берет, ак сакал отурабы, көк сакал отурабы, айырмасы жок. Ошентип бербеш керек экен. Бул эң жаман нерсе. Муну деле кыргыздар жаман көрүп эмне деп айткан? Бая алайын деп жутунба, ач көздүктүн белгиси, ба жулайын деп умтулба, эл бузардын белгиси дейт. Мун жулуна калып эле, мунунта калып эле, түмөлө чечкүндүк адамга бара калган киши болуп эле. Бая кыргыз дагы айтып өткөн, бешиктен бели чыга элек, могул адам эмне деп атат, могул деп. Ак сакал, көк сакалга чалгы менен чөп чапкандай эле алдына келген шыпырып кетип атпайбы? Койчу сен момундайсың, сен тигиндейсиң деп. Өзү эчтеке кыла элек бирок.
Жалаң сөз менен, ой менен жыргап алган. Ошон үчүн адам Hazreti Umar bin Abdülaziz деген өткөн 5-чи халиф. Ушунун керемет сөзү бар. Ne bir qoz şaarlar var. Ne bir qoz şaarlar var. Qoz sözдөр менен, qoz ырlar менен курулбайт. Qoz эмгек менен курулат. Өзү бир тоо кепе салып берген эмес бир бейбечарага. Бирок асмандан сүйлөйт экенбиз да. Илгерки аталардын сөзү бар, сүйлөсө эле Москвадан сүйлөйт экен деп. Бирок ушу Сайзован айтылчу. Фрунзеден сүйлөйт деп. Эми азыр Москва тиякпай жеңил болуп калбады, ошон үчүн маани берилбей калды. Эми асмандан сүйлөгөндөн көрөп, асман тиреген иштерди жасаш керек экен. Аз сүйлөп, көп иш кылган жакшы экен.